Бұл өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек-арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабаралган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мында өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек чейip ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагы алдын алыш керек болчу. Жылда Баткенде чек арада монча чыр чыгат. Жылда эле ушинтип соротуп коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эге турдун болсо отставкасы каралыш керек деп. Мен да кошулам ушуга. Рахмат. Башка иштер менен кетип атпайбы? Анан булардын маалыматын несин угабыз? Булардын маалыматынан уккандан көрө Камчок Ташиевден уксак болот аны. Эй, Баткендеги ыйлап сүйлөгөн чалдын сөзүн YouTube'дан Кыргызстандын баары көрдү го. Ыйлады го, былтыкты жаным алып жатам. Эй, өкмөт чечип бергиле дейт. Анан өкмөт башы жок. Булар нени чечет эй? Нени чечет? Булар ушул турган турушу менен Якутскеге кетсин, азыр отуруп алып бортко. Чечип келсин жок дегенде бир маселени. Ошол жакта кырдалды турукташтырып келсин. Ал жерде бөлөк карасындар болуп калышы мүмкүн. Сентябрдан баштап 150 миллионго эчим кереги жок. Жок деген ошо фонддон таап бербейсиңер. Бул уят. Бул өтө уят. Бул коңшу мамлекеттердин жанында биз өтө уят болдук. Улут катары уят болдук. Мамлекет катары уят болдук. Ошо чек арага таппайсыңар да тууган тушканга акча табасыңар. Могу 10 депутаттын айлыгын бир бажанын баласы алат экен. Бизди эл урушуп атат, айлыгыңар көп деп. Туура урушуп атат. А могу 10 депутаттын айлыгын, бир комитеттин айлыгын бир бажанын баласы алат экен. Мына биздин мамлекет колгон мамилебиз. Мына биздин суверенитет колгон мамилебиз. Ошон үчүн мен 3 депутат айтты: Карамата Розова, Максат Есенович, Абдувахап Мадрасович. Өкмөт толук составмен отставкага кетиш керек. Мындан ары алар аткаруу бийлигинин башында турууга моралдык укугу жок, саясий укугу жок. Бирок Баткенге бербей койсоңор, эмдиги жыл ал бөлөк өлкөнүн жери болуп калат. Ошондо сиздердин кайдыгерликтен 18 километр жолдун бүгүн 16 километр бөлөк өлкөгө өтүп кетти. Эмне бажага табылган акча чек арага табылбайбы? Бажага табылган акча Баткенге табылбайбы? Кайнежеге табылган акча чек арага табылбайбы? Өкмөт өзүнүн моралдык ресурстарын бүт түгөттү. Саясий ресурстарын түгөттү. Ишеничти түгөттү. Эми мындан ары кандай кылышыбыз керек? Өкмөттүн отчету ушу комитетте каралып атканда мен өкмөттүн чек ара саясаты боюнча маселесин таптакыр канааттандырарлыксыз деп баа бергем. Көңүр колдогонсуңар. Эми муну ишенип отурасыңар. 2 айдан бери тууган туушканга табылган акча чек арага суверенитетке табылбайт экен. Же туура эмес айтып атам. Биз мамлекетчил деп койсок, Кыргыздын азаматтары тууганчыл, бажачыл болуп кетип атпайбы? А калган 30 миң чиновникке кантип үлгү көрсөтө аласың? Эгерде бажаң келип алып, өкмөттүн жыйналышында төрагалык кылып атса, анда спикерге уруксат берели, бажасы келип, жогорку кеңеш төрагалык кылсын. Анда жогорку соттун төрайымынын абысыны келип алып, ошол жакта төрагалык кылсын. Ушул кадам мамлекеттик институтту абдан төмөн түшүрдү. 19-жылымда Алымбек Татка, Байтик Баатыр, Балбай Баатырлар болгон. Билими жок, бирок алар да бажасын өкмөткө төрагалык кылган эмес. Биз ушундан сабак ала албасак каяка баратабыз? Генералдарыбыз бандиттерди узатып жүрсө, сотторубуз Кыргызстандан чыгып качып атса, өкмөттө бажалар төрагалык кылып атса, биз мамлекет кура алабызбы? Эркин мамлекет болобузбу? Кеп ошондо отурат. Силердин угуп атканыңызды бир райда угуп атканды угуп атабыз. Бизге чечим керек. Чечимдер жок, биш жок. Алдагы 150 миллион долларыңар сентябрдан эчим кереги жок. Ал жерде бөлөк карасындар болуп калышы мүмкүн. Сентябрдан баштап 150 миллионго эчим кереги жок. Жок деген ошо фонддон таап бербейсиңер. Бул уят. Бул өтө уят. Чек ара маселелерин жакшы билесиздер. Күндөн күнгө жылып, чек арадагы үйлөрдү сатып алып, улам жылып келатат. Мына буган чекит коюлат эле, ошол жакын жерде жүрсө, ошол жерде иш болсо. Жана Россияга, Казакстанга кеткен 1 миллион кыргыз бар экен да. Ошонун 600-700 миңи мына депутат Жураев айтты, түштүк тараптан болот деп. Ошонун бардыгы кайта келип ошо түштүккө отурат эле. Себеби улам чек аралар жылып отуруп, башка улуттагы адамдар келип бүгүнкү күндө 30% түштүктүн немесин түзүп атат да. Эртең 50% түзөт, бирси күнү 60% түзөт.
Ошондо ким барып мына депутаттардан, түндүк түштүктүн депутаттары чыккылачы трибунага айткыла. Кимиң барып могу жер меники, могу эл меники, Сулайман тоо меники деп айта аласыңар? Айта албайсыңар. 20 жылдан кийин 15 алышыңар. Мен өткөндө президентке кат жөнөтсөм, кайра жооп жөнөткөн экен. Акча каражат жетпейт деп. Эгерде бүгүн 100 миллион доллар требовать эте турган болсо, мындан 10-15 жылдан кийин проблема башталганда миллиарддаган долларлар жардам бербей калат да. Бирок мен 20 жылдан кийинки ушу келечекти көрүп туруп айтып атам да, мына ушул сөзүмдү эстейсиздер. Мени менен поколениялаш ушу досторум ушу жерде чогуу турган. Менден кийинки поколение 2 жылдан бери 2 метр жерди демаркация кыла албаган өкмөткө ишеним артыштын канчалык кажети бар? Бул мен таң калганым ушул атат да, өкмөт башчы ошол күнү мен күттүм. Премьер-министрдин реакциясы кандай болот? Баткенде кайрадан ок атылды, кайрадан элге бүдөмүк салды. Премьер-министр айтат, мен катуу тапшырма бердим, күчөтүп кайтаргыла дейт. А буга чейин алар бош кайтарат эле. Демек, премьер-министрдин ошол эле замат Казакстандын өкмөт башчысына чыгып, эмне үчүн силер тараптан мындай ээптин талаптарына каршы машиналар туруп калды. Тажикстандын премьер-министрине телефон чалып, кайрадан жаңжал башталды. Биз дагы мындай чараларды көрөбүз. Бул экинчи жолу силер тараптан чагым болуп атат деп мындай өктөм айтканга да Өзбек-Кыргыз чек-арасы боюнча чыр чыкты, премьер-министр бул чыккан жок. А эмне үчүн айта албайт? Анткени бунун бардыгы мамлекеттик эмес, мамилелик саясатка көз каранды экенин көргөзүп турат. Азыркы өкмөт менен ошол биздин кошту мамлекеттерди сүйлөшкүсү жок, булар менен маселени да чечкиси жок. 2 жылдан бери 2 метр жер чечилген жок. Бирок контрабанданы бүгүнкү күндө күйүүчү майлоочу заттардан баштап жана курулуш материалга чейин көмүр, сүлүктүнүн көмүрү 100% кетип атат ошол жакка. Курулуш материал, акарачка, кока-коладан баштап бүт азык-түлүк заттарынын бардыгы мына жолчулар дагы жакшы билет. Бардык укук коргоо органдары аябай жакшы билет. Күнүнө мендеги расмий эмес маалымат боюнча күнүнө 1,5 миң тоннага чейин жүк кирип жатат. Ошону жок дегенде эми бир ай болбосо бир жума 10 күнгө жапканда бир жылыш болот эле да. Мен буга чейинки комитеттердин отурумунда айтканмын. 14-жылы ошондой биз практика жасаганбыз. Жапканда ошондо сүйлөшүүгө даяр болушкан. Мен эмнени айткым келет? Биз инициатива, мисалы үчүн биздин комиссия азыр мына Жеңиш Парпиевич келсе да угабыз го. Биздин комиссия инициатива көтөрөт. Келгиле Исфанада, Баткенде же каерде учурашалы, Исфарада кайсы күнү учурашалы дейт, жооп жок. Бизге келип аткан маалыматтар боюнча ошолорду жоопко келтириш үчүн ошондой чараларга барыш керек да. Колдоого бар механизмдерди бул боюнча иш таптакыр жетишсиз жана канааттандырарлык эмес деп мен түшүнөм. Бул боюнча эч кандай аракет жасалган жок. Буну баса белгилеп кетким келет. Чечимге дагы ушундай сунуш берет элем. Бул пункт өзгөчө көрсөтүш боюнча. Экинчи жагдай, бул жерде Генштабтын ким башчысын көрбөй атам. Биринчи орун басар полковник Киришев. Мындай сунуш берет элек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы баягы биздин урматтуу президенттерибиз жайында кезиккенден кийин бүт шарттарды түзүп берген. Мешправ комиссияга иш алып барганга. Тилекке каршы иш жетишсиз кандай себептер менен? Ошол комиссиялар өзүнүн жумушун баягы детальный карталарын буга чейинки описание болуп бүткөн 554 километрден баштап Кыргызстандын түштүк батыш жагынан ошол үзүлүп калган жеринен описать этип 104 километрди аяктады. 104 километр ана бүгүнкү күндө такталды да, баягы 500 километрден сырткары. Тескерисинче ал жактан эмес, мына ызычуу болуп аткан Аксай эл өкмөтүнө Баткен жагынан баштап, түндүк чыгыш жагынан баштап такташ керек эле деп эсептейбиз. Ошондуктан экинчи сунуш биздин бюджеттин тартыштыгын эске алып, ал жерден мисалы үчүн эгерде такталбаган участокто биздин чегарачылар байма-бай каттап турса, патрулирование үзгүлтүксүз, тынымсыз болуп турса, ошондо кошуналардын кандайдыр бир башка ойлору болсо, үмүттөрү үзүлөт белет эмес эле, үзүлөт болчу. Эгерде биздин
ГПСтин комплектациясы штаттык бирдиги жетиштүү болсо. Менин түшүнүгүм боюнча чек ара кызматынын бүгүнкү күндөгү акыбалы бул максатты ишке ашырууга таптакыр жетишсиз. Штаттык бирдиги да жетишсиз, каржылоосу дагы жетишсиз. И өзгөчө ошол мен эми азыр тиги войсковой частьтин номерлерин атабай эле коеюн. Ошол жерде конкретно Баткенде, Лейлекте аскер бөлүктөрүнүн комплектациясы жетишсиз деп эсептейм. Ошондуктан бюджеттин тартыштыгын эске алуу менен Кудайга шүгүр биз түндүк жактан Казакстан менен жана Кытай Республикасы менен бардык чек арабыз такталып бүткөн. Ошого байланыштуу кээ бир аскер бөлүктөрүнүн ушул маселе бүткөнгө чейин передислокация Лейлек жана Баткен райондоруна передислокация боюнча жана Генштаб өзүнүн штаттык бирлигин кыскартуу менен ГПСке өткөрүп берүү боюнча жок дегенде 500ден 1000 аскерге чейин өзгөчө контрактниктерден жана офицерлердин составынан которуп берүү боюнча ушундай сунуш киргизет элек. Эми ал өкмөт өзү сунуштап, өзү жасай турган маселе болчу. Максат биздин ошол такталбаган участкалардын биздин чек арачылар үзгүлтүксүз жана тынымсыз патрулирование жасоодо. Бүгүнкү штаттык бирлик ага мүмкүнчүлүк бербейт менин түшүнүгүмдө. Эгерде биз 500ден 1000ге чейин аскерлерди ал жака на постоянной основе которо турган болсок, ал жерде постоянно патрулирование боло турган болсо, бул процесстер дагы алдыга жылат эле жана баягы өчпөй жаткан үмүттөрүн өчүрөт эле деген ойду айткым келет.